Чоң рахмат, урматтуу Дастан Рысбекович, урматтуу депутаттар, убакыт бергениңиздер үчүн. Мен бир азыр коомчулукта талкуу болуп аткан маанилүү маселени бүгүн айтпасак болбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына корона кризис башталгандан бери бүт ушул Кыргыз өкмөтү, Кыргыз бийликтери баарыбыз карайлап, азыр каражат таппай, бүт эл аралык каржы институттарынан акча сурап, эптеп бюджетти жабуу аракетин өкмөт көрүп жатат. Азыр Кыргызстанда 2 үй бүлө бир нанды бөлүшүп жеп отурган учур. Ошол эле убакта бизде азыр коррупцияга каршы күрөштү мындай башкы ураан катары колдонуп жүрөбүз. Мен бир маселеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошондой эле күч органдарына, президенттин, өкмөттүн өкүлдөрүнө, фракция жетекчилерине дагы көңүлүм бургум келет. Мындан бир аз убакыт мурун Мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси Черногуб ага камалды. Коррупциялык ири ишке шектелип. Андан кийин биздеги маалымат боюнча улуттук коопсуздук кызматынын дагы бир башкармалыктын жетекчиси камалды, начальник управление. Ал менен кошо дагы бир кызматкери камалды. Өкмөттүн аппаратынан дагы ушул күндөрү ушул маселе боюнча сурак берип атышат. Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаммедкалый Аблыгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Бул премьер-министрге чоң жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал түздөн түз тез арада жооп бериши керек. Буга чейин билесиңер, мына Ала ТВ деген болгон, ал жакында 200 мегагерц өзүнүн жыштыгы менен кошо Билайнга сатылган. Куплю продажада келишим болгон. Бирок ошол Ала ТВ ал телевизионный кабелге гана ыңгайлашкан. Ал жерде жыштык телевидение үчүн гана. Бирок мына ошону Ала ТВ Билайнга 1 миллион 800 миң долларга сатып атат. Билайн биздин мамлекеттик байланыш агенттиги аркылуу жакында ошол 200 мегагерц жыштыгы менен кошо телевидениеге деп багытталган жыштыкты 4G ушул сотовый операторунан мына интернетке тууралап аны переоформление жасады. Эми ушул жерде чоң маселе болуп атат. Буга чейин билесиздер, мына Темир Сариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц 1 миллиард 500 миң сомго сатылган. Долларга айлантканда бир 25 миллион долларга сатылган. Аукцион менен, конкурс менен. Бул жерде азыркы премьер-министрдин тушунда 200 мегагерц 700 сомго кетип атат. 200 мегагерц. 15 мегагерц 25 миллион долларга сатылып атат. 200 мегагерц бекер кетип атат. Мына менде азыр мамлекеттик жана комитеттин байланыш боюнча каты турат. Жашыруун каты. Ошол убакта өкмөткө жазып атат. Бул келишим переоформление мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет. Бул жерде бюджетке миллиардтаган акча зыян келет. Биз бул 200 мегагерцтен бюджеттин чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп, мына ушундай бил убагында мына ДСП кат менен берип атат. Бирок ошого карабастан мыйзамды бузуп эч кандай аукцион кылбай, конкурс кылбай туруп, булар мына казакстандык компанияга өткөрүп берип атышат.
Бул жерде абдан чоң мындай маселе турат. Ага чейин ошондой эле дагы бир лицензияны башка сотовый операторлорго булар мына 900 миллион долларлык дерлик. Аны дагы мына бул мен ойлоп тапканым жок. Бул мамлекеттик коопсуздук кызматынын катты. Мына ГКМнын. Бул жерде турат 1000 сомго сатып жиберишкен. 1000 сомго. Ошол жерде ГКМнын эсебинде бул 900 миллион Америка долларына сатсак болмок. Бюджетибизди ошол менен толтурсак болмок деп жазып атат. Эми ошондо жалпы эсеби ушул жыштыктан бюджет дээрлик мына мен адистердин, эксперттердин, мурда иштеп кеткен, азыр иштеп аткандардын эсебинде 5 миллиард сомго зыян тартып атат. Биз азыр көрүнгөн эл аралык институттардан, финанс институттарынан жалдырап 1 минут бергиле. Мына бир 2 мүнөт. Мына 5 миллиард сом бюджетке түшпөй атат. Эми ушундай иштер адистердин айтымында ошол эле жетекчилердин мага берген маалыматына эми бизде мекенчил патриот жигиттер кыздар бар экен. Өздөрү кызматта турса дагы мындай күйүп мамлекетке. Биз айта албайбыз. Ошону сага ишенип берип атабыз. Сен айтпасаң болбойт деп азыр ыйлап атышат. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары буга катуу киришип, өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы, жокпу, тез арада далилдеш керек. Анткени мына улуттук коопсуздук кызматынан да суранат элем. Ошол эле казакстандык ири сотовый компаниянын жетекчисинин оң колу келип премьер-министрге жолуккан. Мына ушундай маселе бар. Анткени биз мен айтат элем, урматтуу депутаттар, урматтуу күч органдары, тилекке каршы убактын бүтүп баратат. Мына бул Дастан Рысбекович, 30 секунд. мына буга чейин биз билесиңер, алтынды саткан учур болду, жерди саткан учур болду, кенди саткан учур болду. Бирок азыр биздин мына биз дем алып аткан абаны сатып акча жасагандар азыркы өкмөттүн тушунда пайда болду. Азыр улуттук коопсуздук кызматында 4 адам ушул боюнча абакта жатат, тергөө абагында. Муну адилеттүү тергөөнү жасап, мына урматтуу фракция жетекчилери, урматтуу парламент, мына биз тандаган өкмөттүн кадамына мындай бир жоопкерчиликти берүү бул биздин колубузда турат. Калган сөз сиздерде. Рахмат. Рахмат.